Кутмандаңыздар менен ардактуу телекөрүүчүлөр, эфирде кайрадан таңкы регион жана ошондой эле мен анын алып баруучусу Адилет Токтомбетов жана менин кесиптешим. Мен Жазыл Куайбердиева сиздер менен чогуу биргеликтебиз. Арыбаңыздар урматтуу телекөрүүчүлөр. Дагы бир жолу саламатсыздарбы? Бизде бүгүн Кудайым буйрса 27 май, кече жакында 26 май эң сонун даталардын бири болуп өттү. Жалпы бүтүрүүчүлөрдү чын жылден, чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Бардык бүтүрүүчүлөргө ак жол тилейбиз. Анан кийин урматтуу биздин жалпы телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде өзгөчө коногубуз да бар. Ошол конок менен акырын кесиптешим тааныштырып өтсө. Чындыгында эле кесиптешим айткандай эле кече миңдеген окуучуларды мектеп уясынан узатып, турмуштун даңгыр жолуна аттанттык. Ошол эле учурда кайсыл бир кесиптин ээси болушуна буйруса, мына ушул мектепти аяктаган окуучулар азыр кайсыл окуу жайга тапшыруу үстүндө далалат аракет жасап, кайсыл окуу жайга барсам экен деген аруу тилектер менен, кайсыл кесипти тандасам экен деген түйшөлүктөр менен жүрөт чындыгында. Анан ар бир окуучуга ошол турмуштун даңгыр жолуна таштаган кадамы байсалдуу болсун, кайсыл кесипти каалаган болсо ошол окуу жайларга тапшырып алсын дейбиз. Ошол эле учурда 20 жылдык, 10 жылдык, 30 жылдык, 40 жылдык дегендер бар бизде окунуп бүткөнгө. Мына ушул жылдыктарды дагы куттуктайбыз, анткени классташ деген бир өзгөчө баягы дос курбуң болот. Башка жерде антип ачылып сүйлөшө албасаң, башка жерде антип тамашалаша албайсың, бирок классташтарыңдын жанына келгенде ушунчалык өзүңдү ачып, эркин сезип, маанайың көтөрүлөт. Башка жерде сен балким жетекчисиң, ал жерде катуу тартиптеги адам болсоң дагы өзү классташтарың алдында классташтарың алдында сен баягы эле ошо досусуң, баягы эле тентек баласың. Ошондуктан жалпы бүтүрүүчүлөргө чын дилден ак жол сага бүтүрүүчү деп куттуктайбыз. Анан дагы урматтуу телекөрүүчүлөр, биз сөзсүз түрдө айта кетишибиз керек, биздин көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү биздин көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү мына ушундай Кыргызстандан чыккан Доктор Клин деген компания жапон техникасы менен жууп тазалоочу каражаттарды чыгарат. 100дөн ашык түрү бар. Менин колумдагы болсо бул атайын пол жууганга арналган каражат. Көпчүлүк учурда биз полду жуугандан кийин кайра чайкап тазалашыбыз керек болот го. Бул каражат менен полду жуугандан кийин кайра тазалабайсыздар. Үстүнөн кайра чайкоонун кереги жок. Бактерияларды өлтүрөт, полду таптаза кылып жалтыратып жууйт. Бардык полдун түрүнө болот. Краскаланганбы, ламинатпы, жыгачпы, бардык полдун түрүнө жарайт. Туура. Жана ошондой эле менин колумда болсо бул терезелерди, айнектерди жуйтуучу тазалоочу каражат. Бул тазалоочу каражат менен айнек, терезеңиздерди жуусаңыздар, жылтырап гана ошол жакта сонун маанай тартылайт. Баарыңыздарга чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчү, бүгүн болсо биз таң эрте сиздердин ден соолугуңуздарга кам көрүүнү эп көрүп турабыз. Анткени учурда бизге мына ушул суроолор көп келет. Ич катуу боюнча, анан дагы өт, боорду тазалаш керек, анан боорумду кантип тазалайм деген суроолор, ушул жааттагы конокторду чакырасыңарбы деген суроо көп келет. Анан бүгүнкү коногубуз дагы көпчүлүк киши суранган, ушул инсанды бизге эфирге чакырып бергилечи, суроолоруңузду берет элек деп. Тагыраак айтканда, интернет социалдык тармактарында Абдулла Дадос деген ат менен таанымал Мусурманов Жунусбек Адилович, тагыраак айтканда врач-ортопед бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум кыргыз элим, ассаламу алейкум регион ТВнын жамааты. Мен Аллага чексиз шүгүрлөрдү айтам ушу бүгүнкү мүмкүнчүлүк бергени үчүн. Бүгүнкү биздин берүүбүз пайдалуу берүүлөрдөн болсун. Кыргыз элиме аманчылык каалайм, баарыңыздарга ден соолук каалайм, жаныңыздар оорубасын. Туптар айттыңыз. Эми дегенде ыраазычылык билдиребиз. Атайын убактыңызды бөлүп биздин телеканалга эфирге келип бергениңиз үчүн. Анан дагы бүгүн буйруса биздин эфирибиз пайдалуу болот деп ишенебиз. Эң биринчи эле сурообуз төмөнкүчө. Негизи дарыгерлер айтып калат, организмди тазалаш керек дейт да. Анан кээ бир киси дары менен айтат, кээ бир киси чөптөр менен дейт, кээ бир киси туура тамактануу менен дейт. Деги эле негизи биз ички организмибизди эмне үчүн тазалашыбыз керек? Эң Кыргызстанда сонун бир касиеттүү дары бар. Ал бекер, Кудайдын кудурети менен биз аны колубуз менен алып ичсек да болот, тоодон агат, таштан ташка урулуп, дарылык касиети, тазалоо касиети эң күчтүү, ар бир клетканы кирип тазалап чыккан кудурети бар. Биздин ден соолугубузга өтө пайдалуу, ички органдарыбызга бүт негизи эле бүт канга, мына боордун эң тазалоочу бул
суу болот туугандар. Суудун кадырына жетели. Биз анан суу ичпей эле ар кандай чай дагы болбойт, башка чайлар да болбойт, лимонад даже болбойт, кола, энергетик ушуларды туура эмес ичип, суу ичпейт азыркы адамдар, суу ичпейт. Мен сурайм, мага келгендер, ага мен ичим катат, ага мен башым ооруйт, ага мен жөтөлөм, ага мен кожам кычышат, ага мен тизем ооруйт дейт. Биринчи суроом болот да. Сен суу ичесиңби дегенчи. Аны булар айтат, мен суу аз ичем, мен иче албайм дейт. Түшүнөсүңөрбү? Суу иче албайт азыркы адамдарчы. Суу иче албайт. Ичсем ичим көбөйүп кетет, андай болот, мындай болот деп ушундай эмелер көп айтышат. Эң биринчи тазалоочу зат, ал намери менен Кыргызстанда бекер агып атат, бул суу. Азыр мисалы биздин идишибизде суу куюлуп турат. Негизи сууну кантип туура ичишибиз керек? Муздак ичиш керекпи? Кээ биркилер комнатанын, үйдүн бөлмөнүн температурасында болуш керек дейт. Кээ биркилер ысык суу менен, кайнак суу менен муздакты аралаштырып ичиш керек дейт. Ачык арын ичиш керек дейт. Тамактан кийин, тамакка 15 мүнөт калганда иш кылса сууну кантип туура ичебиз? Негизинен эле канча? Негизи сууду 70 градус ысыгыраак болгон жакшы. Кайнайын деген суу өтө пайдалуу болот. Бул щелочной дарылык касиети бийик болот мунун. Анан жылуураак ичкен жакшы. Эң ден соолугубузга зыян алып келген, бизге ден соолугубузду даже талкалай турган касиети бар. Бул муздаткычка салган суу. Муну ичкен адамдардын сөзсүз ашказанында жара болот, боор ооруйт, бөйрөк ооруйт, уйку бези ооруйт. Эң ушул опасный, мына күн ысып атат, туугандарга, досторго айтар элем, жанагы сальдом ичип атышат, коркпой эле ичип атышат да, тим эле куюп ичишет. Этият болуңуздар, бул деген өтө зыян, бизге ден соолугубузга өтө зыян. Эң жакшы суу 70 градус ысык, кайнаган ысыгыраак суу. Анан эртең менен турганда эле дагыратыңызды алып бет колуңузду жууп туруп, бир кружка сууду аласыз дагы Фатиха сүрөсүн айтып, жакшылап отуруп, 3кө бөлүп, ушундай дуалар менен ичсеңиз, бул энергия алып келет сизге. Тем более Фатиха менен өтө жакшы пайдалуу касиеттер бар. Шашпай, бир кружка сөзсүз ичишиңиз керек. Мынакей биздин дарыгер айткандай, азыр жай келет, таптуу ысыкта чаңга эле анан муздаткычтан муздак суу алып ичкенди жакшы көрөбүз. Муздак суу ичмейинче чаңкообуз канбайт. Анан бул учурда ичип чаңкообуз канганы менен артында анын кесепети бар экен. Боор, өпкө, анан уйку безибиз жакшы иштебей калышы мүмкүн экен. Ички организмибизде ушундай бир маселелер, көйгөйлөр жаралат экен да. Эми кийинки суроолорубузду берели, кесиптешим. Мен дароо эле суроо, сиз ушун боюнча дагы үй бүлөлүк дарыгер, үй бүлөлүк дарыгер катарында дагы белгилүү экенсиз. Анан бир эле суроо да, мисалы туруктуу үй бүлө же болбосо биздин эң сонун келе жаткан бул биринчи эле биздин коом да. Ошо коомго таза, аруу, эң алгачкы дени сак балдарды алып келүү жолун кантип алдын алсак болот? Ооба, биз пландабайбыз деген. Эң туура жакшы суроо болду, өтө жакшы. Бул эме мен жүрөгүмдү аябай өйүп келет. Себеби азыр 2 күндө бир деле мага жаш ата-энелер чалат. Менин балам 3кө чыгып калды, менин балам 2ге чыгып калды, сүйлөбөй жатат, кулагы укпайт, бир түрдүү тамак жейт, бутун учу менен басат, чыйылдап ыйлайт, кандай кылса болот, аппетити жок, ушундай суроолор аябай көп болот. Биринчи ушу жакшы коом, жакшы бала тарбиялаш үчүн биринчи биз өзүбүздү тарбиялашыбыз керек. Ата-эне тарбиялуу, билимдүү, илимдүү болсо, чымчык деле эмес, почти ата-энесин көргөнүн кылат да. Тем более адамда касиет аябай күчтүү, Кудайым берген кудурет бар. Биз өзүбүз жакшы басып, жакшы тамактанып, жакшы сүйлөп, элге кызмат кылып бир кадыресе болсок, биздин балдарыбыз сөзсүз биздин көрүп өсөт. Ошон үчүн биринчи ата-эне өзү тарбиялуу болуш керек. Ата-эне өзү тарбиялуу болуш керек. Анан ошо балалуу болоордун алдында ниет менен бала кылыш керек. Кудайдан тиленип, анан ичип алып, же болбосо туура эмес жолдордо жүрүп, балалуу болгондордон нежеланный балдар дагы жашоодо өтө татаал немеге туш болот туугандар. Анан сүйлөгөндө дагы мындай эптеп-септөө балалуу болсом деген сөздөн этият болуш керек. Анан кыз бере, уул бере шүгүрлөрдү айтышыбыз керек. Бизчи наразы болсок сөзсүз ошо баланын тагдырын аябай биз балда чаап коебуз. Ошон үчүн мына кыргызда сөз бар. 10 жигитке эме болгон бир кыз дегендер бар. Көрүп атпайсыңарбы? Ааламды башкарган кыздар бар. Кыз дагы уул дагы Кудайдан болду. Ошону бергенди жакшы күтүп алышыбыз керек.
Анан ушу төрөлгөндөн баштап эле даже баланы курсагыдан тарбиялашыбыз керек. Эркелетип, дайыма ушу Куранды коюп берип, жакшы сөздөрдү айтып, убагында уктап. Азыр жаштарыбыз дайыма телефонго жабышып калган. Телефону именно чөнтөгүнө салып алат, келиндер калтагын халатын чөнтөгүндө. Ал постоянно звонок эме болот, СМС келет. Бул вибрация, бул жерде күчтүү эме бар, магнитный поле. Бул балага сөзсүз влиять этет. Анан азыркы жаштар туура эмес тамактанат. Кукси, ушундай печенье, анан мындай быстрый тамактарды жакшы көрүшөт да, булар мындай үйдө отуруп тамак жасашпайт. Анан көчөдөн тамактанат. Тууганда көчөдөн тамактанган бул өтө зыян. Себеби анын составына усилитель вкуса кошулат. Бул биздин ден соолукка өтө зыяндардап келет. Мына көптөр келет, ооруп калгандар, уже организми фильтр болуп калатынчы. Ага мен көчөдөн тамак жей албай калдым. Жесем андай болом, мындай болом. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн желательно үйдөн тамактаныңыздар. Үйдөн тамак жасап, балдарга да 3 маал тамак жасап бериңиздер. Эң бизде мындай жакшы дагы бир Кудайым берген бир эме бар. Дүйнө жүзү боюнча тазалык касиети дагы жакшы, дарылык касиети жакшы. Индияда $700-800 турат. Бизде 800 сом турат. Бул сармай туугандар. Тоодун күйүзүлгөн таза сармай. Бала төрөлгөндөн баштап эле оозуна бир кашык салып коесуз. Ошо сармай жеген баланын ички органы өтө таза болот. Себеби ал эненин ичинде жатканда өзүнүн бир пленкасы болот. Ошол шылынып түшөт дагы. Ал бала өмүр бою ички органы жакшы иштейт, өтө жакшы куюлат. Өтө жакшы куюлган баланын ден соолугу өтө мыкты болот туугандар. Жакшы, чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эгерде сурооңуз болгон болсо, кесиптешим экөөбүздөн сырткары телекөрүүчүлөрдүн дагы суроосун кабыл алабыз. Экран астында жазылган номерлерге сурооңузду калтырсаңыз, биз сиздин сурооңузга түз эфирде жооп берүүгө аракет жасайбыз. Айта кетчү нерсе, негизинен бизге WhatsApp аркылуу гана сурооңуздарды жазып гана жөнөтүшүңүздөр керек. Эгер чалуулар болсо, биз аларды кабыл албайбыз. Туура түшүнүү менен кабыл алыңыздар. Маекстан уланталы. Урматтуу телекөрүүчү, андан сырткары WhatsApp-ыбызга сүйлөп дагы жиберсеңиз болбойт. Аудио жазууларды дагы кабыл албайбыз. Анан дарыгерге төмөнкү суроом бар. Көпчүлүк ата-энелер балдарын 2 жаш болду сүйлөбөй жатат деп келет деди да. Чындыгында эле азыр көпчүлүктө ушул көйгөй бар. Анан негизи ошол сизге кайрылганда, мисалы, баласы жакшы сүйлөбөй, тили чыкпай жатса же кабыл алуусу кеч болуп жатса, сизге барган ата-энеге сиз кантип текшерүү өткөрөсүз, анализдерди тапшыртасызбы, анан канча убакыт дарыланыш керек, балага канча убакыт кетет деген? Кээ бир учурлар бар экен, 5 жашка чейин тили чыкпай калган. Жок, андан да көптөр бар. 12 жашка чейин чыкпай калгандар бар. Сизде ошондой болду? Мен мага келген балдарга бир гана анализ тапшыртам, кан тапшыртам. Көбүнчө ушундай балдардын каны аз болот, анемия менен оорушат. Калганын тарбия менен, тамак аш менен, микроэлементтер менен, массаж менен айыктырсак болот. Анан бул жерде эң дагы телефонго келебиз, дагы жанагы тамак ашка келебиз. Неправильное питание. Витаминдүү тамактарды беришибиз керек. Биз көңүл бурушубуз керек. Азыркы ата-энелер акча берип коет. Курсагым ачса акча берип коет. Чуркап барып комок барат дагы өзү каалаган чупа-чупстан, кириешки, баланын ашказаны момундай пиалкадай эле болот да, кичинекей чыныдай болот да. Ал бир 100 грамм коланы ичип, анан йогуртту жеп, анан чупа-чупс жеп, анан чипсы жеп алса, болду все. Ага эч нерсенин кереги жок. Анан тамак жебейм дейт. Азыркы балдар тамак жебейт, тамак жедирем дейт. Ата-эне өзү көңүл буруп балагачы. Телефонда отурушат, кечке телефонда отурушат. Анан баласыга дагы мага ушундай бир үй бүлө келди, жаш үй бүлө келди. Өтө өкүнүчтүү. Баласы бир манастай да, ушундай чырак бала да, көрүп карап отургун келет. 1,5 жашта балада эч кандай реакция жок да. Бутун учу менен басат, кечке телефонду көрөт. Эч бир эмеси жок да, бир эме да, өтө татаал да булчу. Анан мен сурадым да. Жаңы үй бүлө экен, жаңы үйлөнүп эле алыскы райондордон келген экен. Келинчеги швея болуш дейт экен, күйөөсү Дордойдо тачкайда экен. Аялы болсо швеяда отуруп балага телефон берип коет экен. 5-6 айлык балага телефон, кечке телефон көрүп жата берет экен. Анан туугандар, биздин бала мээбизде дагы флешка окшош болот. Бул информация толуп калгандан кийин башка маалыматты кабыл албай коет туугандар. Ошон үчүн жаш бала чоңоюп атканда ушундай керек эмес маалыматтарды биз бербешибиз керек. Биз телефонго, телевизорго такыр жолотпошубуз керек. Мына еврейлерди, мына күчтүү мамлекеттерде, акыл эстүү балдар көп мамлекеттерде уккула өзүңөр мына маалымат баарыңарга жетип атат го. Балдарына телефон бербейт экен депчи.
Келиңиздер туугандар. Биз наоборот мактанабыз. Менин балам телефон көрөт, менин балам андай мындай. Жок туугандар. Бул өтө туура эмес. Телефон жаш балдарга бербеңиздер. Демек азыркы ошо зыяндын баары делине биздин мобилдик уюлдук телефондорубуздан Анан питаниядан болуп атат да. Тамак иштен болуп. Анан сиз айтып калдыңыз, ич катуу боюнча дагы мага кайрылгандардын саны көп деп. Эми бул жаатта дагы айтып өтөлү, анткени мен көпчүлүк учурда ич катууну бир чоң бир оору катары кабылдаган эмесмин да. Ич катат экен деп эле түшүнүп койчумун. Анан ага чөп чар жесе, же суу ичсе, же болбосо кара өрүк, слива деп коебуз го, кара өрүк жесе эле анан ичи катпай калат го. Анан эмне үчүн ичи катат, бул оор эмес го деп ойлой берчүмүн. Көрсө ичи каткан адамдар, инсандар көп экен, анан бул өзүнчө бир чоң көйгөй экен да. Ооба, чындап айтканда биздин баягы жарандар көбү нерсе баягы ич катууну оорчунду деле маселе катары көрбөйт да. Ооба. Буга көз карашыңыз кандай? Өтө сонун суроо болуп атат. Бул дагы мен жүрөгүмдү оорутуп келет. Келгендердин баардыгы эле мага ич каткандар көп келет. Келет, ушинтип ооруп атам, антип ооруп атам, башым ооруп атат, бутум ооруп атат, тизем ооруп атат, оозум жыттанып атат, денеме бир эмелер чыгып кетти, кычкак чыгып кетти, чачым түшүп атат деп келишет магачы. Анан биринчи суроом болот. Ичиң катабы деген. Сен бир күндө канча жолу эмеге барасың депчи. Анан сурасам, 2-3 күндө бир барам, бир жумада бир барам, 15 күндө бир барам дегендер болот. Туугандар. Бизде кыргыздар эмне деп коет? Ичиң таза болсун, ичиң дейт. Кишечник жакшы иштесе бир күндө 3 жолу туалетке барган бул өтө жакшы. 2 жолу баргандагы өтө жакшы. Бир жолу барган уже проблема уже туугандар. Ошон үчүн биз ушу ичегиге көп көңүл бурушубуз керек, көп көңүл бурушубуз керек. Бул эмнеден катат ички? Биринчи бул азыр жашоо стресс. Стресс болгондо биздин өтүбүз куюлбай калат. Анан неправильно укташат азыр. Бүт эле адамдар түнкү саат 2-3 чейин телефон чукулашат. Нормально ондон баштап уктай турган болсок, биздин организмибизде кортизол деген гормон бөлүнүп чыгат дагы, бул өзү пайдалуу жагын алып келет. Эгерде биз 3-4 уктай турган болсок, кортизол гормон бизге зыян жагын алып келет туугандар. Зыян жагын алып келет дагы, өттүн куюусунда чыгат. Өт куюлбай калса, болду, сиздин ичиңиз катып калат. Бул биринчи. Экинчи, аз кыймыл. Азыркы адамдар кыймылдабайт. Төлкө отуруп эле иш кылышат, отурат. Кыймылдагысы келбейт. Дагы үчүнчүсү бул туура эмес тамактан. Нанды көп жешет туугандар. Камырды көп жешет. Мен келсем эле не көп жесем нан. Келиңиздер туугандар. Мурдакы ундун эмеси качествосу совсем башкача болгон. Азыркы ундар такыр башкача. Нан дегенди азайтыңыздарчы. Ушу камыр, нан ушу кыргыздын түбүнө жете турган болду. Келиңиздер. Нан жеңиз келеби? Buğdaydı östürüңүз өзүңүз. Тегирменге салыңыз, арпа ун кошуңуз, жүгөрү ун кошуңуз, ошону жеңиз. Кандай керемет нан, кандай. Мен үйдө ушундай нан жасап берем. Мен ушундай даже передачалар чыгарганмын. Базардан эң кымбат нанды алып келдим, өзүм жасаган нанды алып келдим. Кымбат нанды жесем чойлат кадимкидей. Өзүңөр деле жеп жүрөсүңөр, кадимкидей чойлат. Берки болсо ыдырап оозуна салсаң эрип кетет. Эч кандай ичиң катпай тургандар. Ошол сууду аз ичет. Анан май жебейт азыркы адамдар, майдан коркот, тоба кылам. Бул кандай бул? Бардыгы эле чоң адамдар келсе дагы май жейсизби? Жок, жебейм деп калчылдашат да. Май жесеңиз эмне болот десем, боорум ооруйт анан, андай болот, мындай болот. Сиз бул маалыматты кайдан алгансыз десем, мен укканмын дейт да. Туугандар, бул мен 96-97 жылдары мединститутты бүтүп, Кыргызстанда бир күчтүү клиникада дарыгер болуп иштегенмин. Ошол убакта bizde тамак аш бир аз проблема болуп, нандагы адамдар өзү буğday эгип, арпа ун, жүгөрүн жеген убакыт болгон. Ошондо ооруканаларда оорулар аз болчу. Ишенесиңерби? 40 адам жата турган жерде 20 адам болчу. Көрдүңөрбү? Бул тамак аш бизге азыр токчулуктун оорусу. Адамдар азыр туура эмес тамактанат, такыр туура эмес тамактанат. Сөзүңүз каралжы азыр мына бүт нерсе орусча айтканда доступный болуп калбоду, баардык нерсени сатып алса болот да. Анан азыркы учурда биздин жарандардын көбү көзүнө көрүнгөндүн баарын жеп жатат да. Мисалы кирешки айтып атасыз, чипс айтып атасыз. Булардын баары чындап айтканда 90-жылдары же 2000-жылдары көбүнө доступный эмес болчу. Жок болчу. Көбү абалчу эмес. Анда демек азыркы учурда 21-кылымда баарында мүмкүнчүлүк бар алууга, сатып алууга, жеп алууга да мүмкүнчүлүк бар. Демек оорулуулар аябай көбөйүп жатат, Анан ошо менен бирге мен дагы бир сонун маалымат берейин. Ушу запордун эң жакшы дарысы болгон эле
кайнаган же кайнабаган ысыгыраак суу эртең менен 1 кружка, анын алдынан 1 кашык сары май, тоодун күйгүзүлгөн таза сары майы. Бисмилла деп оозуңузга салыңыз, жарым саат өткөндөн кийин 1 стакан ысыгыраак суу ичиңиз, болду. Мына болду, көрдүңүздөрбү? Мынакей урматтуу телекөрүүчү, ичиңиз каткан болсо, эч кандай дары-дармектин кереги жок экен. Болгону суу ичет экенсиз, сары май, бир кичинекей кашыкта сары май жейт экенсиз, болду. Мына ушул эле нерсени жасасаңыз, ич катуу деген маселеден арылат экенсиз. Көпчүлүк учурда чындап эле биз ач карын суу ичпейт да көпчүлүгү. Жумушуна шашып кетет же туруп алып эле чай ичип баштайт, тамак жеп баштайт. Эң башкысы ошо ач карын 70 градустагы сууну ичишибиз керек экен. Анан ошо айтып калдыңыз го, ич каткан адамдын ички органы жакшы иштебейт деп. Анан көпчүлүгү ошол ичим катат деп коюп эле жүрө берет, дарыланбайт. Атайын дарыгерге барып дагы текшерилбейт. Бирок өзү билет, мен ичим катат деп эле жүрө берет да. Сиз айткандай бир жумада 15 күндө бир барам деп коюп, жанан эгерде ушул ич катууну дарылабаса, анын кесепети кандай болот? Кайсыл ооруларды алып келет? Туура, эң жакшы суроо болду. Ич катууду дарылабаса, бул баш ооруга алып келет. Постоянно мигрен болуп баш ооруйт. Анан боор ооруга алып келет. Боор ооруга алып келет. Туугандар, ичегиге майда кан тамырлар жабышып турат. Бул секунд сайын иштейт. Секунд сайын иштейт да. Ичегиден болгон канды тартып алат дагы боорго куят. Боор тазалайт туугандар. Ошон үчүн биз туура тамактанышыбыз керек. Ич күнүгө келип туруш керек туугандар. Көрдүңүздөрбү? Боор ооруйт, баш оору болот, тиз оору болот. Анан дагы жөтөл дагы ушул боорго, ичеги тиешелүү болот туугандар. Көптөр азыр мына аллергияга өтүп кетет да, суу аз ичип ич каткан адам аллергичный болуп калат. Себеби зыяндуу заттар боордо көп топтолот да, анан боор айтат да, сен мага жардам бербесең, сен суу ичпесең, сен сары май жебесең, сен дарыланбасаң, анда сен да кыйнал дейт да, кожасына берет. Денеси кычышат, жөтөлөт. Анан булар аллергияны дарылап жүрө берет, запорду дарылабайт, ич катканды дарылабайт. Биринчи ич катканды дарыласак, биз көптөгөн оорулардан айыгабыз туугандар. Көптөгөн оорулардан айыгабыз. Демек биз болгону гана эгер жакшы жашоого умтулсак, болгону тамактанууну туура кылышыбыз керек экен. Анан таңыздардан кайнатылган суу ичип, сары май аркылуу. Бирок чын айтканда азыр кичинекей балдарыбыз сары майды жебейт да. Жебейт да. Кичинекей балдар эмес, дарыгер айтып атпайбы? Чоңдор дагы майдан. Анан дагы бир маалымат, мына мактанат да ата-энелерге болупчу. Менин балам сары май жебейт деп. Мактанбагыла, балдардын көзү чана айтпагыла. Алар звезда болгону жакшы көрөт. Өзүңөр деле звезда болгону жакшы көрөсүңөр. О, мен жөнүндө сүйлөп атасыңар, сары май жебешим керек деп. Наоборот, өзүңөр столуңарга коюп реклама кылып жегиле. Тим эле тамшанып, бүгүн могу сары май келип, эркек экен, майский экен, аябай жакшы экен. Жей албаса, бал кошуп бергиле. Мына керемет. Сары май жей албай балдарыңар, бал кошуп бергиле. Ошол үйдөн эле ошол фастфудуңарды жасагыла, гамбургерлер жасагыла, сары майга жасап бергиле. Тамагыңарды сары майга жасап бергиле. Мына магазинде сатылган семечка майлардын зыяндуу касиетин билесиңерби силер? Өтө зыян. Кыргызстанда азыр көптөгөн адамдардын боору ооруйт. Неправильный питаниедан да булчу, неправильный питание болгондо. Демек азыркы учурда күн карамадан жасалган биздин магазинде турган, текчеде турган майлар да жарабайт экен. Өтө зыян. Анткени алар рафиринделген да, тазаланып, мурда биздин аталарыбыз, апаларыбыз семечканын ошол боюнча эле жөн эле сыгып эле колдонгон да, азыр болсо тазаланып, анын пайда болгон баары жок болуп, химиялык заттар аралашып кетет да. Эми дагы май жөнүндө да бир маалымат берип кетейин азыр. Үй бүлөсүн сүйгөн ата-энелер, мен силерге бир сонун азыр бир маалымат беремин. Май жөнүндө мына пахта май табыңыздар же семечка май. Күйгүзүлбөгөн, нерафинированный май табыңыздар, бул тапса болот туугандар. Табыңыздар, үйгө эч сыртка казанды асыңыздар, отту коюңуздар, майды куюңуздар, 5 литр майды куюңуздар. Куюңуздар да ошону күйгүзүңүздөр, жытын чыгарыңыздар. Бир пиязды чоң-чоң кесип туруп, салып туруп, кууруп алып саласыз дагы, ошого 1 килограмм койдун куйругун кесип саласыз. Аралаштырып коесуз. Болду, ошону банкага коюп, ошону тамак жасап бериңиз. Өтө пайдалуу. Ден соолукка, балдарыңызга, өзүңүзгө өтө пайдалуу. Жакшы экен. Эми боор оору боюнча сүйлөшөлү, анткени боорду тазалаш керек деп айтат дарыгерлер. Анан сиз дагы айтып калдыңыз, боор иштебей калат деп. Боор иштебегенде кандай болот, эмне үчүн боорду биз тазалашыбыз керек, эмне үчүн боордогу ошол ички организмдеги паразиттер дейбиз, ашыкча, мен түшүнүгүм боюнча эми ашыкча нерселер да, керексиз нерселерди тазалашыбыз керек. Ошо боорду тазалаш керек деген сөз мага такыр жакпайт. Дарылаш керек.
тазалаш керек, бул профилактика. Мына суу ичип, сары май жеп, ушул тазалаш керек. Дарылаш керек боорду. Боордуңузбу? Боордун белгиси бул туугандар слабость болот. Адам шалдырап эле маанайы жок болуп уктай албай калат туугандар. Уктай албай калат, анан денеси кычышат. Эки далдын ортосу кычышып, буттан баштайын. Бутта оң буттун бармагы грибок болот. Угуп алыңыздар. Оң бутунун бармагы. Кимдин бууру ооруса, оң бутунун бармагында грибок болот. Тырмак өзгөрөт, кычышат. Анан таманы ооруйт. Боор катуу ооруп атканда уже таманы ооруй баштайт. Канча басса дагы, баспаса дагы таманы ооруй баштайт. Анан согончогу жарылат. Согончогу жарылган бул өтө начар куюлган адамдардын согончогу. Анан варикозный расчын майда кызыл тамыр, көк тамырлар бутка көбөйүп кетет, анан буту гымырап, түндө синдром беспокойного ушинтип кыйнала берет. Анан тизеси ооруйт. Кырсылдайт, же болбосо тизеси ушу лестницадан чыкканда же погода алмашканда тизеси ооруй турган болуп калат. Анан боор ооруган адамдын сөзсүз геморрой болот. Геморрой болот. Анан бели ооруйт. Боор ооруган бели ооруйт. Ушуга да көп көңүл буруңуздар. Бели ооруганда белиңиздерди эле дарылап жүрө бербей, боорго да бир көңүл буруп коюңуздар туугандар. Анан характер өзгөрөт. Запор болгон боор ооруган адамдын характери вредный болуп калат. Эч нерсе жакпай, постоянно маанай эме болуп, уйкусу келип, жер тарып, жата турган болуп калат. Эч нерсе жакпай калат. Бир депрессивный состояние түшүп калат. Анан ою да өзгөрө баштайт. Боор ооруган адамдын ойлору жаман боло баштайт, негатив ойлор келе баштайт. Түштөрү бузулат, басырык баса баштайт, колу буту уктай баштайт, башы ооруй баштайт. Эртең менен турганда мындай как будто бирөө менен түн менен мушташкандай болуп турат да, чарчоо менен турат. Анан денеси кычышат, эки далдын ортосу кычышат, анан кекире берет. Оозу жыттанат, изжога болот, анан тамак жесе тамагы сиңбейт, же ичи өтүп кетет, же ичи катып калат. Ушул бардыгы боор ооруга тиешелүү болот, өтө ооруга тиешелүү болот. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, көпчүлүк учурда биз боорду тазалаш керек деп беребиз, боорду дарылаш керек экен. Дарыгерлер дагы бизге социалдык тармактардан көп айтат да, боорду тазалаш үчүн могу нерселер жасагыла депчи. Анан бизге телекөрүүчүлөр дагы боорду тазалаш үчүн эмне кылса болот экен, дарыгерден сурап берип койгончу деген суроону бере беришет да. Демек, боорду дарылайт экенбиз. Боорду дарылабасак, мынакей дарыгер айтып кетти. Чындыгында эле менин тизем ооруйт, бутум ооруйт дегендер абдан көп. Тизе, бел, бут оору боордон болот экен. Көпчүлүк учурда дарыгер айткандай эле бел ооруганда биз ортопедтерге барабыз, анан же болбосо мануалдык терапевттерге барабыз, же болбосо баягы омуртканы түздөш керек деп омуртканы түздөтөбүз. Ошондо дагы жакшы болбой, анан азыр бел ооругандар көп. Барбаган жерим калбады, белим жакшы болбой атат, бутум барбаган жерим калбады дейт. Көрсө биз ички органды эмес эле дарыгер айткандай бел ооруса белди, бут ооруса бутту дарылап жүрө берип эле ички органыбыз калып кетип атат да. Бир маалымат айтып кетейин, ошо боор ооруган адамдардын оң ийнике ооруйт. Себеби мына карагыла, боор бuyukta нерв чыгат дагы, боор шишип кеткенде кысылат дагы. Анан булар иглотерапияга барат, айыкпай жүрө берет. Пока сиз бооруңузду айыктырмайынча, колуңуз айыкпайт. Мен мурда прямой эфирде турганда бир аябай мындай эме адамдар бар да, информацияны илип ала турган. Ошондо бир кыз мага суроо берди: "Ага, мен оң ийним көтөрүлбөй калды, оң колум иштебей калды" депчи. Сен бооруң ооруйт, бооруң дарыла деп койгом. Ал дарыгерге барып, боордун дарыларын жазып, 10 күндө ооруу кеткен. Карагылачы. 10 күндө. Ага жазбады: "Ага, сизден Аллах ыраазы болсун. Мен канчадан бери кыйналып жүрөт элем, мына боорумду дарылап, оң колум иштеп калды, көтөрүлүп калды." Ошон үчүн туугандар, боор ооруган адамдын оң ийни көп ооруйт. 478 абонент жазыптыр. Саламатсыздарбы? Сиз айткан нерселердин баары менде бар. Демек менин боорумда проблема бар экен да. Эми УЗИге түшүшүм керекпи? Анан өз алдынча дарылансам болобу, же сизге кантип барсам болот дейт. Өз алдынча дарыланган болбойт туугандар. Боор бул өтө важный орган. Жакшылап көңүл буруңуздар. Кандай суроо болду? Кандай? Сөзсүз УЗИни өтүшүбүз керек. УЗИ сөзсүз жасатышыбыз керек. Өттү, боорду, уйку безди, бөйрөктү УЗИ жасатышыбыз керек. Анан боордун анализдери бар. Ошолордун баарын тапшырыш керек. Общий анализ крови, общий анализ мочи, ошолордун баарын тапшырыш керек. Анан келсе болот. 070 абоненти жазыптыр. Саламатсызбы? Биз дайыма сизди Инстаграмдан, ТикТоктон көрүп, сиз айткан нерселерди жасап келебиз. Рахмат сизге дейт. Бул жакта дагы бир суроо бар экен. Менин ичим өтө берет. Кандай кеңеш бересиз дейт. Ушул боюнча. Ичи өткөн бул хламидия болушу мүмкүн. Организм муну обследование кылыш керек. Пока мага келгенче мо эмени жасап көрсүн.
метронидазол. Метронидазол аптекадан аласыз, бір таблеткадан 3 мал ач карын ичесиз, 7 күн ичесиз, чайнабай ичесиз. Метронидазол ичип бүткөндөн кийин активированный уголь ичесиз. Эгерде сиз 70 килограмм болсоңуз 7 таблетка ичесиз, 10 килограммга 1 таблетка, 5 күн подряд ичесиз. Эгерде ушумга ичиңиз токтоп кала турган болсо, жеңиш анда биздики. Ушундай кылсаңыз болот мага келгенче. Анан дагы ичиңиз өтүп аткан болсо, кадимки эле койдун майы. Кадимки эле койдун майын ысытасыз, ысытып туруп пиалкага коюп туруп, кечинде киндигиңизге по часовой стрелке сүртүп отурасыз. Анан обогревателди маңдайыңызга коюп алыңыз, жылуу. Анан пищевой пленканы жабыштырып жатып аласыз. Бул дагы аябай жакшы. Дагы бир метод кара дуба деген бар. Аптекада кара дуба. Ошону демдеп чай кылып ичсе дагы ичип өткөнгө аябай жакшы жардам берет. Саламатсызбы? Аллергияны кантип жок кылса болот? Дарыланып берип тажадым деп 273 абонент жазыптыр. Ооба, аллергия бул деген азыр өтө чоң проблема. Бул туура эмес тамактануудан, биринчи туура эмес тамактануудан биз азыр таттууну көп жейбиз. Таттууду аябай көп жешет азыр адамдар. Анан мына печенье, булочка, торт, анан кола, фанта, султан чай, лимонад ушулардын баардыгы ичишет. Анан жана сары май жебейт, суу ичпейт буларчы. Аллергияны этап менен дарылаш керек. Муну азыр мен телефондон айта албайм. Ар кимге өзгө индивидуальный лечение керек. Келиңиз, Аллах буйрса жардам берем. Аллергия эмне себептен болуп атканын биринчи туура так аныктап алып, ошого жараша аллергиянын биринчи себеби ушул зашлакованность печени. Боор кыйналып аткандан адам аллергия болот тугандар. Боорыңыздар айтып койшот го, меники чаңдан аллергия болуп атат, жаска аллергия болот, аллергия болот. Ооба. Алардын баардыгы боор менен боорго связаны. Ооба. Мен мындан 8 жыл мурда көчөдө басып баратканда шамал болуп, анан дарактардын немелери учат го, аппак. Ошол учуп баратканда катты чүчкүргөм. Ошондон бери ар жаз келгенде эле кайра кайталанып эле ошо учаар мезгилде да кайра кайталанып, мурдум кытышып, көзүм агып, же болбосо көзүм кытышып, чүчкүрүп быкшырып калам да. Анан акыркы 2 жылдан бери такыр аллергия болгон жокмун. Анткени бала эмес, эмчекте балам бар болчу. Анан эмчекте баланы чыгаргандан кийин кайра аллергиям быйыл кайра башталып атат да. Анан кээ бирки дарыгерлер айтат го, эме иммунитетиң түшүп кеткенде дагы аллергияң козгой берет деп. Бир учурда такыр бир жыл аллергия болбойм, кийинки жыл аллергия болом да, ушуга эң туура бала эмизгенде иммунитетке байланыштуу. Ооба. Мына сары май жеген адамдын иммунитети жакшы болот. Иммунитет адамдын ички чегинде пайда иштелип чыгат тугандар. Анан настроенияга, адамдын маанайга эме болот, анан кыймылга болот тугандар. Ошон үчүн сары май жеген. Мына мага бир эже келди, 65 жашта. Апа келип, балам сага Аллах ыраазы болсун. Мен бир жылда 4-5 жолу грипп менен ооручумун. Мурдум бүтүп, жөтөлүп, башым ооруп, геморрой болуп, ушундай оорулар менен ооручумун. Мен сага батаңды берип кетейин. Сен айткан сары майды бир чай каштан 3 маал жеп, мен биринчи иммунитетим көтөрүлдү. Мен оорубай калдым, мен башым оорубай калды, тизим оорубай калды, геморройдон айыктым, жөтөлдөн айыктым деп келип батасын берип кетти. Көрдүңүздөрбү? Өтүңүз жаш куюлса, сиз аллергия менен оорубайсыз. Бул өтө застой болгон адамдын эмеси болот. Анан сен бала эмизгенде туура тамактангансың. Ушуну билип ал. Сууду көп ичкенсиң сен. Ушуга кандай деп жооп бересиң? Ушу маалыматка. Сууду көп ичкенсиң. Көрдүңүздөрбү тугандар? Болгон эле сууду туура ичишибиз керек. Кечки саат 6-га чейин сиз эгерде 70 килограмм болсоңуз 2 литр суу ичишиңиз керек. Таза, кадимки эле суу ичишиңиз керек. 70 килограммга чейинкилер 2 литр суу ичиш керек. Бекеринен айтылып айтканда суу өмүр булак. Ооба. Демек ошондо суу бизге көп нерсе жардам берет экен. Жировой гепатозду кантип бат жоготсо болот дейт. Эң туура суроо, азыр жировой гепатоз бул эпидемия себеби азыр дагы эле нанга келебиз. Нанга келебиз, таттууга келебиз, аз кыймылга келебиз, дагы эле жанагы фастфуд, дагы эле баягы кола, султан чай, энергетик. Ушунун артынан болуп атат. Жировой гепатоз бул жаман оору тугандар. Сиз ойлоңуз, сиздин бооруңузду май басып жатат. Бооруңуз иштебейт сиздин. Жарымыны май басып жатат, жарымы иштебейт. Сиз аны дарыласаңыз, барып бооруңуз ката баштайт. Же болбосо катуураак ооруп кала турган болсоңуз, күчтүүрөөк антибиотик ичсеңиз, бооруңуз өтө жаман абалга келип калат. Ошон үчүн тугандар жировой гепатозду дарылашыбыз керек. Жировой гепатоздун дарысы кыймыл. Движение, жизнь тугандар. 2 саат басканды адат кылып алыңыз, эч кандай оору менен оорубайсыз. 2 саат тыпылдап басасыз. Катуу чуркабайсыз, акырын баспайсыз, дем алып отурбайсыз. Колуңузга бир бөтөлкө алып аласыз момундай.
буга бир чоң кашык лимон кошуп алсаңыз, натураль лимонный сок. Ошону ичип алып 2 саат бассаңыз, сизде давление болбойт, сахарный диабет болот, жировой гипотоз болбойт, баш оору болот, тиз оору болбойт, ден соолугуңуз мыкты болот тугандар. Движение басыңыздар, суу ичиңиздер, кыймылдаңыздар. Анан экинчи 2 жолу кимде жировой гипотоз болсо 2 жолу тамактансын. Саат 12-де тамактансын, саат 4-те тамактансын. Ошондо да чачкаңарды кичирейт келе. Кичирейт келе чачкаңарды, кичирейт келе. Анан мөмө жемиш, жер жемиштерди көбүрөөк жегиле. Анан жировой гипотоздун эң жакшы лечениясы бул ашкабак тугандар. Ашкабак. Азыр мына ашкабактын согун чыгарыш кыйын, мына күздө аябай көп болот, арзан болот. Азыр мисалы үчүн ашкабакты алып туруп эле, блендер жок болсо алмадай кылып, бир алмадай кылып тазалап жеш керек эртең менен кечинде. Анан боордогу майды тазалаш бул расторопша. Расторопша тугандар. Эң жакшы расторопшаны аласыздар, талканны бир чай кашыкты үйүп туруп стаканга салып, кайнаган сууну куясыз. Тамактан 1 саат мурун же 1 сааттан 2 мал 2 ай ичесиз туган. Сууга аралаштырып туруп ич керек. Кайнак сууга. Кайнак сууга. Же болбосо айранга аралаштырасыңар, же болбосо кайнак сууга. Анан астында талканды ичпей койсо да болот. Кээбирлер талкан ичип алып тамагы ичип жүдөгөндөр көп да. Талкан ичпей койсоңор да самый главный кофеге окшоп чыгат. Ошону ичип алсаңыздар өтө дарлык касиети жакшы. Азыр мынакей сөзүңүз каралжак жагай. Баягы көп жерден фастфудтардан болобу, же болбосо кафелерден болобу, түнү бою иштеген кафелерден болобу, барсаң саат 3-тө деле, 4-тө деле балдар чогулуп алып, жаш эле балдар, мисалы 22-23 кезек бүткөндөрдү көрөбүз. Алардын баары тең ошо хашан жешет, самсы жешет, шаурма жешет, түнкү саат 2-3-төрдө. Бул туура эмес тамактануу. Туура эмес тамактануу тугандар. Негизи канчадан канчага чейин тамактаныш керек? Анан канча саат укташ керек, ошону айта кетсеңиз. 8 саат. Кечки саат 10дон баштап укташ керек да. 8 саат. Эртең менен саат 5те. Бизде айтып коет го, короз менен туура корозго менен жат, короз менен тур дейт го. Ошол туура да, бул эң жакшы режим ушулчу. Кечки саат 10да биз уже уйкуга даярданышыбыз керек. Кеч жок дегенде саат 11де уже уйкуга кетишибиз керек. Анан дагы бир мистерге лайфхак айтайын. Өтө керемет, мунан пайда көргөндөр аябай жакшы, дубасын бергендер аябай жакшы. Эгерде биз бардыгыбыз эле азыр ойдо жүрөбүз да, проблема менен жүрөбүз, жатса уктай албайбыз. Жатканда даратыңызды алыңыз, оюңузду түздөңүз, боюңузду түздөңүз, дубалар кылыңыз дагы оң жан башыңыз менен жатасыз да, оң колуңуз менен оң мурдуңузду жабасыз. Болду. Сол мурдуңуз менен дем аласыз. 5 секунд ичине, 5 секунд чыгарасыз. 5 секунд ичине, 5 секунд сыртына чыгарасыз. Бир 15-20 жол жасаганда сиз уйкуга кетесиз. Бул бери турган. Мен дагы бир тойдо отуруп калдым, айылдан бир апа келип калып, төрдө отуруп батасын берип Көрсөтүп берип коюңуз, жакшылап эми. Жаңы эле упражнениени көрсөтүп. Колуңуз менен. Колуңуз. Кечки саат 10дон кийин бет колуңузду жууңуз, даратыңызды алыңыз, төшөгүңүздү жакшылап даярдап туруп, анан оң жан башыңыз менен жатып, дубаңызды кыласыз дагы оң колуңуз менен оң мурдуңузду жабасыз. Анан сол мурдуңуз менен дем аласыз. 5 секунд. Ушинтип эле 15-20 жолу дем алганда сиз кадимкиде уйкуга кетесиз. Керемет, көрдүңүздөрбү? Керең дем алыш керек. Эч кандай снотворный ичпейсиз, антидепрессант ичпейсиз, эч кандай кыжалатчылык жок. Анан турганда жаш баладай турасыз. Керемет. Мун көптөр мага дубаларын берип атат. Агай, Аллах разы болсун. Кейбирлер мындай сынап эле отуруп жасагандар бар экен да, уйкуга кетип чөчүп кеткендер бар да, айтат да, агай, жакшы экен бул депчи. Саламатсыздарбы, ассаламу алейкум. Абдулла Дадоско ыраазычылык билдиребиз дейт. Дагы бир билдирүү келиптир. Саламатсыздарбы, Абдулла Дадоско рахмат. Биз интернеттен көрүп эле айткан нерселерин жасап, ден соолугубузду чыңдап келатабыз дейт. Дагы бир суроо бар экен, мурундагы полипти кантип жок кылса болот дейт. Негизи эле кээ бир адамдардын колтуктарына, анан далыларына полип көп чыгып кетет, анан көлөмү дагы чоң болуп кеткендер бар го. Бул эмнеден чыгат өзү? Полиптен сөз. Бул организмде нарушение бар, боордо нарушение болот да. Бул дагы эле туура эмес питаниядан келет. Туура эмес питание, татуу деген. Бул дагы полиптер дагы бул живой клетка да. Булар именно ошол эмелер менен тамактанат, айран сүт менен тамактанат, нан менен тамактанат, татуу менен тамактанат тугандар. Ошон үчүн питаниясын биринчи токтотушубуз керек. Полиптин питаниясын жок кылышыбыз керек. Булардын ичинде грибоктор болот, ушундай эмелерден турат да.
Мурундан ичиде полип бул бүгүн пайда болгон жок, бул мурдатан пайда болгон. Мурдатан аллергический ринит болгон, ошону дарылабай жүргөн, неправильный питаниядан жүргөн. Муну айыктырса болот, Негизи косметолог, дерматологдор полипти күйгүзүшөт. Анан базарларда дагы атайын мазь бар, анан суюк бир нерселер бар, анан аны коюп алып эле кетиргендер кетирип, же болбосо ии кетпейт экен дегендер бар. Негизи ошо күйгүзгөн менен ал көйгөй ичте жатат турбайбы? Күйгүзгөн жаман болот. Күйгүзбөй. Эгерде күйгүзө турган болсоңуз ички органдарыңар чыгып кетет. Бул сөөл да, кадимкидей сөөл. Вирус болчу. Мен силерге азыр сонун айтам, метод айтам. Ушу полиптен денеге чыккан сөөлдөрдөн кантип айыгабыз? Мына мойнуга чыккан сөөлдөрдү эң жакшы кир самын, хозяйственный мыло. 2 чоң кашты кырып аласыз. Кичине суу кошосуз да, кашап алып келесиз. Ошону кечинде жатарда ушу полиптериңизге сүртүп жатасыз. Болгон эле. 10 күн, даже 7 күн, 5 күн дегенде кургап түшүп калды дегендер айтышат да. Жасаңыздар ошону. Эң жакшы. Анан жого мен кирсамды колдонбойм, жыты бар, андай мындай дей турган болсоңуздар, оливковое масло, зайтун май, 1 столовая ложка зайтун майы, 1 столовая ложка лимон, кадимки лимонду сыгасыз да, экөөнү аралаштырып, кечинде полиптердин баарына сүртүп жатат. Бул жана колдогу сөөлгө дагы, денедеги полиптерге дагы бул өтө жакшы дарылык касиети бар. Демек, кирсамын деле теорикадан өткөрөт эмес, ага бир аз суу кошуп жумшартып алыш керек. Кашап башка эч нерсе керек жок. Эч нерсе керек. Ошо полиптерге сүртөбүз. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, көпчүлүк учурда эгерде сиз же болбосо интернеттен полипти күйгүзгөн косметолог, дерматологду көрүп калсаңыз, барбаңыз. Же болбосо күйгүзгөн болсоңуз, мунун арты жаман болот экен. Анткени сырттагы жараны, башкача айтканда, сырттагы бир биздин денебизге өсүп чыккан жара да бул. Жараны күйгүзүп менен анда биз ички органыбызга наоборот жара алып келет экенбиз. Миома алып келет, полип желчный пузырь алып келет, кишечниктерге полиптер алып келет. Кылбаңыздар андай. Полиптин эң жакшы лечениясы бул чеснок туугандар. Чеснок жеген үйрөнүңүздөр. Бир зуб чеснокты эртең менен майдалайсыз, оозуңузга кашык менен саласыз, чайнабайсыз, 1 стакан жылуу суу менен ичип аласыз. Эгерде ашказаныңыз оорубаса, ток карын ичсеңиз болот. Тамактан кийин тамак ичип атканда ичсеңиз болот. Андан полиптин эң жакшы лечениясы бул чистотел туугандар. Чистотел демдеп ичсеңиздер дагы денедеги ички орган сырт жактагы полиптердин баарына курутуп жок кылат. Чистотеланы кандай кылып ичиш керек? Эртең менен кечинде? Эртең менен кечинде 1 чай кашыкты аласыз, стаканга саласыз, кайнаган сууду куясыз, демдеп коесуз. Ошону 2ге бөлүп ичесиз. Ач карын, ток карын ичесиз. Эми негизи баарыбыз эле сиздин кеңештериңизди, бул ооруга муну ичкиле, мындай болуп жаткан болсо бул нерсени жасагыла деген кеп кеңешиңизди, мындай акысыз кеп кеңешиңизди биз Инстаграмдан, ТикТоктон көрүп келе жатабыз да. Анан ушул социалдык тармактарга чыкканыңыздын себеби эмне болду? Буга чейин балким жок, мен социалдык тармакка чыкпайм деп туруп, анан социалдык тармакка чыкканда тескерисинче элдин көбүрөөк көйгөйүн билген чыгарсыз, же ошол кеп кеңешиңиз аркылуу көптөгөн адамдар сизди издеп келип аткан чыгар. Ушул боюнча кененирээк маалымат берсеңиз. Бул дагы Алладан. Мен өзүм ошол Инстаграмга, ТикТокко өтө каршы болчумун. Даже балдарымды кирип отуруп калса эме кылып өчүртүп салчумун. Өзүм такыр колдончу эмесмин. Кийин анан Ыкыбал деген эже бар, психолог, күчтүү менен чогуу иштеген. Экөөбүз бир күн отуруп анан ушинтип сүйлөшүп калсак, Жунусбек, сен Фейсбукка же Инстаграм же ТикТокко чыкпайсыңбы? Сенде мындай адамга мотивация бере турган илимиң, анан өзүңдүн бир касиетиң бар. Кел элге эме кылалы, муш маалымат жеткирели деп эже айтып калды. Коюңузчу, мен күлдүм. Коюңузчу эже, азыр элдерге азыр жеткириш кыйын, азыр мен чыгып алып, мен силерди дарылаймын, анан мындай десем, эч ким мени укпайт дедим да. Десем эже сону бир нерсени айтты. Сен ырдап чык деди. Анан мен отуруп алып клип жасадым. 2-3 клип жасадым. 2 күндө 1000 адам подписка болду магачы. Анан кухнямда отуруп эле стримди басып койдум. Стримди басып койсом, эфирде отурам менчи. Анан ар кандай суроолор боло баштады. Агай, сиздин максатыңыз кандай, сиз эмне кыласыз деп. Анан мен айттым, менин максатым кыргыз элиге аптекага чуркабай, өзүбүздү кыймыл менен, суу ичүү менен, сары май жөө менен, анан өзүбүздү тарбиялап, ушундай ден соолукту ордуна келтирүү, же болбосо ооруп аткан болсо айыгуу, ушундай менин максатым деп, анан ел 500 адам отуруп алды. Мен прямой эфиримде элестетсеңиз, биринчи эле эфирге 500 адам отуруп алды. Ар кандай суроолор келе баштады. Мен изжога болуп атам, мен башым ооруп атат, мен сахарный бет, мен давление болуп деп. Анан өзүмдүн билимим боюнча жооп берип аттым. Анан элге жактан суроолор келе баштады, мен аларга ответ бере баштадым. Анан айыккандар көбөйө баштады.
агай мен оорудан айыктым, Аллах разы болсун сизден, агай мен моундан пайда көрдүм дегендер анан издеп келгендер дагы боло баштады. Анан ушинтип элге менен маалыматым аябай туура жетип, пайда көргөндөр аябай көп болуп атты. Үйүмө чейин келип батасын берип, даже караңыздар, мына экзема деген оору бар, экзема. Ол өтө татаал. Өтө татаал, гормоналдуу даарыларды назначение кылат, андай кылат. Оштон бир жигит келди, жаш жигит. Сүйүнүп келди, агай дейт, мен экземадан айыктым дейт. Кантип айыктым десем, сүлү, сулу, овес деп коет тугандар. Ошону эле демдеп ичкен. Мен ошону дагы айткан, бул дарылык касиети өтө жакшы. Ошону ичип 7 күн дегенде бутуда экземадан айыккан. Көрдүңүздөрбү? Туура маалымат жеткирсек, өтө пайдалуу болот. Ошол жанакы псориазга дагы кеп кеңеш бере аласызбы? Мисалы, псориаз денеге жара ачып кетет го ошол. Бул аллергиянын эң туу чокусу бул тугандар. Бул тоже аллергия. Псориазды дарылаш өтө татаал, индивидуально дарылаш керек. Муну ар кимге ар кандай подход жасап, бул дагы өтмөгөн боорго ичеге тиешелүү болот. Аптекадан дарыларды алып, шыбанып, акчаңарды кетирип, өзүңөрчө мындай депрессияга түшпөгүлө. Пока ичеңерди дарыламайынча, анан тамак ашыңар өзгөрмөйүнчө, психологияны өзгөртмөйүнчө силер айыкпайсыңар. Бул психологияга аябай тиешелүү болот. Негизи ошол менен ооругандарга мынтип айтышат экен да, сиздин каныңызды алмаштырыш керек. Жок, кан алма. Ушул мен көптөрдө айтам да, канды тазалайбыз, канды алмаштырабыз. Туура эмес туугандар. Бул анан венасынан алып, анан жан башына саят. Бул такыр туура эмес туугандар. Канды тазалоо бул чеснок. Чеснок, суу, эң жакшы суу. Мына дагы бир маалымат калтырып кетейин. Туура түшүнгөндөр бар, туура түшүнбөгөндөр бар. Ошон үчүн мен бул маалыматты жакшы билем, бирок келген адамдарга өзүм көзөмөлдөп гана предлагать этем. Профессор Имулакин деген бар. Өтө күчтүү профессор, космонавттардын врачы болгон. Ошол сода перекис менен дарылайт көптөгөн ооруларды. Ошол дагы ички органдарга, ошол кожный заболеванияларга өтө тиешеси бар. Пайдалуу жагы көп. Саламатсызбы, рахмат сизге агай, сиздин видеолоруңуз аркылуу эле жакшы результаттарды алдык дейт. Саламатсызбы, Аллах сизден разы болсун дейт, үй бүлөңүз менен бактылуу болуңуз дейт. Эң мыкты сонун адамсыз, өмүрлүү болуңуз деген билдирүү бар экен. Демек бүгүнкү эфирибиз дагы пайдалуу, ошол эле учурда бизге керектүү темалар козголду. Көпчүлүк учурда биз кайсыл бир органыбыз ооруп же ден соолугубузда көйгөй маселе жаралганда кайсыл жакка барарыбызды билбей, кимге барсак экен да, анан биз мурда тааныштардан жакшы дарыгериң барбы деп сурасак, азыр Инстаграмга, ТикТокко жазып издейбиз да, кайсыл дарыгерге барсам экен деп. Жанан балким сиздин видеолоруңузду көрүп жүргөн инсандар болуп, анан кантип барам же чын эле кээде канча көрсөң деле кайра эле биз текшергенди жакшы көрөбүз го. Текшеребиз. Анан эгерде ушундай ойдо турган болсоңуз, мынакей дарыгер өзү бүгүн толгон токой ооруга кеп кеңешин айтты, кантип жакшы кылыш керек. Анан дагы кымбат дарыларды эмес, жөнөкөй эле бизге күнүмдүк эле колдонуп жүргөн. Дагы мен бир сонун маалымат айтып кетейин. Азыр 40 жашка чыккан жигиттер давление, сахар диабетимен көп урушат да. Аз кыймылдашат, туура эмес тамактанат. Мага ауылдык райондордон бир жигит чалып калды, агай, менде давлением бар, анан эркектик жагымдан да слабыймын. Сахар дагы башталып калыптыр, сахарым көтөрүлүп калыптыр. Кандай кылсам болот? Слабость бар мында. Менде памятим слабый болуп атат деген эме менен кайрылды ма, көйгөй менен. Анан ал балага мен эме бердим, тапшырмаларды бердим. 2 айга мен сага тапшырма берем дедим. Ошоларды аткарсаң, анан мен сага витаминдер назначение кылам, сен сонун бул айыгасың дедим. Аябай эстүү бала экен, бул бир жерде начальник болчу экен, постоянно машина менен жүрөт экен. Караңыздарчы, мында кыргызда айтып коет го, жигит болгон келсе ат мин дейт. Эме боло турган болсоң, машина айда дейт, эрте картая турган болсоң. Анан мен бул балага тапшырмаларды бере баштадым, тамак ашына өзгөрүү киргиздим. Анан чуркаганды үйрөттүм мен буга, чурка дедим. 2 айда 15 килограмм арыктады. 15 килограмм арыктап, давленияден айыкты, сахарын диабеттен айыкты, мужской жактан айыкты, бүт оорудан айыкты. Эч кандай витамин жеген жок, эч кандай Кудай күбө туугандар. Ошон үчүн ден соолук өзүңүздүн колунда. Дагы бир бала келди, жигит, кычыраган жигит келди, жер иштетет экен. 15-20 гектар жери бар экен. Болгарский, ар кандай эмелерди өстүрөт экен. Ал барып алып эле ошол полянын четинде жата берет экен. Анан мен чыгып алып постоянно айтам, кыймылдагыла, движение, жизнь, кыймылдагыла деп. Ошо мен эмемди угуп алып,
постоянно кыймылдап жүрүп, күнгө күйүп, арыктап, ден соолугу мыкты, ашы оорубай келип, үй бүлөсү менен келип мага батасын берип кетти. Туугандар, кыймылдаңыздар, движение жизнь. Сизге ыраазычылык билдиребиз, атайын убактыңызды бөлүп, биздин анан телекөрүүчүлөрдүн суроолоруна жооп берип, ошол эле учурда пайдалуу кеңештериңизди дагы мындайча айтканда, азыр лайфхак деп калдык го, жаңы замандын тили менен. Лайфхактарды бөлүшкөнүңүзгө терең ыраазычылык билдиребиз. Сизге эркин микрофон берели. Балким номериңизди калтырасыз, же болбосо сизди кантип издеш керек, кайсыл дарекке барыш керек, айтып өтүңүз. Эркин микрофон. Аллага чексиз шүгүрлөр болсун, бүгүн ушул мүмкүнчүлүк берген үчүн силердин Регион ТВ жамаатына да өзүм ыраазычылыгымды айтамын. Аллах өмүрүңөргө ашы башыңарга береке берсин. Мен Бишкекте турам, туугандар, Арчевичте турамын. Ал жер новостройка болгондуктан мен адресимди айтсам сиздер адашасыздар. Ошон үчүн мен WhatsApp-ма жазсаңыздар, мен бүт видеолорду, местоположенияларды сиздерге жөнөтөм. Мен WhatsApp номерим 0508 13 03 70. 0508 13 03 70. Анан WhatsApp-ка жазганда мындай кылыңыздар, туугандар. Атыңызды жазыңыз, жашыңызды жазыңыз, весиңизди жазыңыз, канча килограммдасыз сиз, анан боюңузду жазыңыз, кылган кызматыңызды жазыңыз. Сиз мен ал кызыкчылыгым жок. Кээ бир эмелер бар, мында мисалы үчүн сварщиктер, же болбосо краска кылгандар, же болбосо повар болуш дегендер, же болбосо кайсы жерде жашаган. Мисалы үчүн мына Дордой жакта жашаган адамдарда аллергиясы көп болот. Мен ошондо сразу билемин да, мындай жашаган жерини, кылган ишин айтса, мен уже заранее даяр боломун. Анан WhatsApp-ка ушул маалыматты калтырышыңыз керек, анан мен сизге ошол жактан жооп берип, анан байланышып адресин берем. Ушул передача бүтүп атабы уже? Мен анда өтө кубанычтамын. Мен хотя бы бир кыргызга өзүмдүн бир маалыматымды жеткирип, бир өзүнүн ден соолугуна пайда алып келген эмесе, мен бул жашоодо эң бактылуу адаммын деп өзүмдү ойлоймун. Мен силерге өтө ыраазымын. Келиңиздер. Бата менен эл көгөрөт, жамгыр менен жер көгөрөт дейт. Сиздерге, өзүбүзгө, кыргыз элине сонун бата берели. Келиңиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз түз эфирде өт, боор, полип жөнүндө сүйлөштүк. Ашказан оору, ички организмибизди эмне үчүн тазалашыбыз керек, паразиттерден эмне үчүн тазалашыбыз керек, аллергия, ашыкча салмак, анан дагы бел оору, бут оору, баш оору боюнча сүйлөштүк. Көпчүлүк учурда арыктайт делем деп эле ар кандай дарыларды алып ичкендер дагы бар. Ар түрдүү диеталарды кармап эле бир күн ачка калып, анан кайра диетадан кийин толуп кеттим дегендер бар. Мынакей бүгүн биздин дарыгерибиз айтып атат, эч кандай дары дармек ичпей эле менин көзөмөлүмдө эле 15-20 килограммга чейин салмак таштап жатышат дейт. Эгерде сиз дагы ашыкча салмактан кыйналып аткан болсоңуз, демек сиздин бооруңуз, өтүңүз, ички организмиңде маселе бар экен, андан сырткары туура тамактанышыңыз керек экен, аны менен катар эле туура жашоо образын дагы алып жүрүшүңүз керек экен, чуркашыңыз керек экен, көп басышыңыз керек экен, сууну туура ичишиңиз керек экен. Дарыгердин эле кеңештерин аткарсаңыз эле арыктап, анан жөн эле арыктап койбойт экенсиз. Ден соолугуңуз чың болот. Ооба. Көптөгөн ооруларыңыз, давленияныз кетет экен. Арыктоонун артында биз көптөгөн ооруларды денебизден сыртка чыгарып салат экенбиз. Ошондуктан чамдаңыздар, келиңиздер, ден соолукка кам көрөлү. Ага айткан баардык көнүгүүлөрдү, айткан акыл насааттарды кулак чалып, баарыбыз угуп, андан соң ошолорду аткарыңар. Ооба. Урматтуу телекөрүүчү, бүгүн бизде конокто тагыраак айтканда интернетте, социалдык тармактарда Абдулла Дадос деген ат менен таанылган Мусурманов Жунусбек Адилович ортопед, ошондой эле үй бүлөлүк дарыгер бүгүн бизде конокто болду. Көрсөтүүнү болсо биз кесиптешмекөз чогуу биргеликте алып бардык. Негизи ар бир жумушту кыргыз батасыз бүтүргөн эмес, ошол баягы салтты улай биз дагы көрсөтүүнү бата менен бүтүрүүнү эп көрүп турабыз. Келиңиз. Чоң рахмат. Дагы бир маалымат айтып кетейин. Азыр интернет желесинде көптөр өзүнүн жашоосун бүт эмеге чыгарып салды да, элдин. Ошонан этият болуңуздар, туугандар. Көз тию, сөз тию дегендер бар. Мен көптөрдү көрүп атам. Аябай катуу ооруп атат, туугандар. Чыгарбаңыздар өзүңүздөрдүн жеке жашооңуздарды, балдарыңыздарды, өзүңүздөрдүн кубанычыңыздарды, пландарыңыздарды эч качан монда интернетке чыгып жарыя кылбаңыздар. Бул дагы түшүнгөнгө өтө сонун маалымат. Келиңиздер, бата менен эфирибизди аяктайлы. Мен батаны Алладан мен тилөөчү болом, Аллахка жеткирүүчү сиздер болуңуздар. Бата берердин алдында, туугандар, биринчи ойду түзөшүбүз керек, бойду түзөшүбүз керек, анан Алладан тилешибиз керек. Аллах айтат го, сен сура, мен берейин дейт. Биз сурабай эле чын жүрөктөн, мисалы үчүн жаш балдар, мисалы үчүн эмеге киргенде, игрушка алган киргенде кандай ыйлайт? Жертеп эле ыйлайт. Биз дагы Алладан тилегенде ушундай чын жүрөктөн каалашыбыз керек. Мен мисалы үчүн өтө бактылуумун.
мен каалаган нерсени Аллахым баарын берген туугандар. Бисмиллах, элхамдулиллах. Аллахка чексиз шүгүрлөр болсун. Мухаммед алейхиссалам жана салаваттар болсун. Астагфираллах, астагфираллах, астагфираллах. Я Раббим Аллах 18 миң аламыз. Bir özüңнөн суранабыз, bir özüңнөн тиленебиз. Билип билбей калган күнөөлөрүбүздү Аллахым өзүң кечиргин. Кол кошуна, тууганок досторго, бир туугандарга, сапарда жүргөн момун мусулмандарга, кыргыз элиме жана ушул региондун жамаатына өмүрлөрүнө ашы баштарына береке бергин, ыйманыбызды бекем кылгын. Асмандан жерден кийин балейден сакта, билинбей келген оорудан, куру тоомат, бемал өлүмүнөн, шайтандын азгырыгынан сактагын. Өмүрүбүзгө ашы башыбызга береке бергин. Өзүңдөн башка эч кимге муктаж кылбагын. Я Раббим Аллах, сапардагылар саламат кылгын, ооруп атканга шайырын перзент жокко перзент берген Аллахым. Ар бир пенденин ниетин өзүнө жолдош кылгын Аллахым, ниетин өзүнө жолдош кылгын Аллахым. Бул дүйнөнүн дагы акыреттин дагы жакшылыгын насиет, дозок сактагын. Казылбаган кендерибиз, касиеттүү эл жерибиз өзүбүзгө, өзүбүздүн урпактарга буйрсун. Амин. Аллаху акбар. Амин.